Бир айылда акылман казы жашайт. Дал ушул жерде акыл менен чындык сынакка түшөт. Жигит алыс сапарга узап, коңшу аксакалга аманат кылып түйүнчөк калтырат. Мен келгенче сактай тур деп. Жылдар өтөт. Жигит кайтып келип аманатын сурады. Жолдон үмүт менен жана ишеним менен келди. Аксакал: эч нерсе алган эмесмин деп тааныды. Жигит тынч гана түшүндүрдү, бирок жооп өзгөргөн жок. Айылдагылар казыгы бар деп айтышты. Адилет сөз терезеден түшкөн нурдай жол көрсөттү. Казы баарын тыңшап, чыныңарды айткыла деди. Тынч мүнөзү менен келгендерди тынчтантты. Казы сурады: кайсыл жерде бердиң? Бала жооп берди: теректин жанында. Эмеси ошол теректи суракка ээрчитип алып келгин, деди казы. Казы мөөрүн сунуп: теректи ээрчитип кел, деди. Жигит жолго түштү. Аксакал иштен кубанды. Терек да келет беле деп. Бир аз өттү. Казы сурады: жеттиби деп. Аксакал шашпай: жете элек деп айтты. Дагы убакыт өттү. Эми жеттиби? Жетип калды, деди ал, билбей эле өзүнүн кайырмакка иленгенин байкабады. Кайра кайттыбы? Кайтып калды, деди. Жигит келип терек келбей койду. Мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес, казы, деди. Казы жылмайды. Ал келип кетти деп жооп берди. Келсе мен көрбөйт белем? Казы чалга тигилип туруп, жай гана айтты: мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек дедиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра кайтып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы? Деп чалдан сурады. Чал үн сөзсүз башын ийкеп жиберди. Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча албаган болсоңуз, анда теректин кайсы жерде, ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра кайтканын кантип билдиңиз? Аксакал күнөөсүн моюнга алып, аманатты кайтарды. Сабак: акыл адилеттин досу, сөз күбө.